Салам достор, бұл мен Айбек, жана бұл кезектеги онлайн сабак. Бүгүнкү сабакта эрелер темасына улантып, анын түрлөрүн жана ага байланыштуу бир-эки факттарды үйрөнөбүз. Биринчи айтып өткүм келип жаткан нерсе бул эрелер тууралуу бир факт. Мисалы, int main деген функция тууралуу. Анын ичине бир array ачып алайлы жана array'дин сыртына бул жерде глобальный деп коюшат негизи. Бул жерге деле бир array ачайлы жана анын ичинде эмнелер бар экенин көрөлү. Count, bi жана ai дейбиз. Жана иштетели эмне болот экен. Өзүңүздөр байкагандай эле, биринчи мамычада жалаң нөлдөр жана экинчи мамычада туш келди сандар. Демек, бул жерден келип чыгып, биз эмне десек болот? Ар бир функциянын ичинде ачылган array'дин ичинде өзүнчө туш келди сандар сакталат десек болот. Жана глобальный жерде глобальныйда ачылган array'лер болсо, өзүндө ар дайым нөлдөрдү сактап турат деп билсек болот. Сиздерге айтып калаган нерсе, айткым келген нерсе бул ушул факт. Жана мен сиздерге эки өлчөмдүү array'лер жөнүндө айтып өткүм келип турат. Эки өлчөмдүү array деген эмне деген? Мисалы, бул жерде көрүлүп турган array бул бир өлчөмдүү array. Эки өлчөмдүү array кандай болот? Мисалы, мындай. Бул эмне дегенди билдирет. Бул жерде мисалы бир өлчөмдүү array'ди биз бир сап катары билсек жана 10 мамычасы бар деп билсек, эки өлчөмдүү array'де бул эки өлчөмдүү array'де бизде 10 сап жана 10 мамыча бар дегенди билдирет. Демек, бул өзүнчө бир сетканы билдирет. Ар бир сетканын клеткасында өзүнчө бир сан сакталат. Азыр сиздерге мисал катары бул жерден даярдап койгон нерсени көрсөтөйүн. Бул жерде бир өлчөмдүү array, өзүңүздөр көргөндөй эле бир сап, жана бул жерде эки өлчөмдүү array. Эки өлчөмдүү array'де эгер ушул жерден баштап эки өлчөмдүү array деп эсептесеңиз, 4 сап жана 4 мамыча бар. Ошол. Жана бул эки өлчөмдүү array'ди кантип иштетсек болот, кантип колдонсок болот, ошону көрүү үчүн сиздерден бир жөнөкөй суроо иштейли. Ал суроо мындай болсун. Суроо сиздерге n жана n берилет. N деген эмне? N деген окуучулардын саны жана n деген бул n окуучунун окуган сабактарынын саны деп билели. Жана ар бир окуучунун өзүнө жараша өздөрүнүн баалары болот ар бир сабактан. Демек, ар бир сабактан алган бааларын бүт баарын жазып чыгайлы. Бул эмне деген билдирет? Биз алган сандарын инпуттан киргизебиз. Ийинчи окуучунун жейинчи сабактан болгон баасын киргиз деген маани билдирет. Демек, буну киргиздик, эми жөн эле чыгарып коелу. Кайра жазып отурбай жөн эле copy paste деп коелу. Copy paste деген көчүрүп коюп кой деген. Биз бул нерсени киргизип жана чыгарып алдык. Азыр бир текшерип көрөлү. Бизде бул жерде 4 окуучу бар экен жана 3 сабак бар экен. Average деген бул жөн эле орточо баа деген. Орточо дегенде чыкты. 3 сабак. Ар бир окуучунун бардык бааларын кирип чыгайлы. Айбектин математикадан 80 баал экен, компьютер сайенстен 60, физикстен 70 экен.
болоттуку математиканы 95, 55 жана 72. Ошентип дальше 90, 75, 75, sayfa 61, 90, 61. Өзүңүздөр көргөндөй эле бүт баарын бааларын чыгарды. Эми биздин алдыбызда турган маселе бул орточо баасын эсептеш. Орточо баасын кантип эсептейбиз? Албетте анын түрлөрү көп. Бирок биз орточо баасын бир жерге сакталай эле бизге ыңгайлуу болуш үчүн, мисалы, азыркы учурда алуу тийишебиз жок, бирок кийинки келечекте керек болуп калса, мисалы, бир жерге сакталсак бизге пайдалуу болот. Аны биз мындай кылабыз. Айынчы жана эминчи деп туруп плюс кылып коебуз. Бул эмне дегенди билдирет? Өзүңүздөр билгендей эле эм сабак бар жана рейлер нөлүнчүдөн башталган үчүн эминчи бул жөн эле иштетилбеген бир клетка. Ошол жерге биз бардык баалардын суммасын алып коебуз. Алып койгондон кийин биз анын орточо баасын кантабыз. Албетте ал жөн эле сабактардын санына бөлүп койсок, аягында орточо баасы эсептелип калат. Биз бул жерде орточо баасын эсептеп бүттүк. Эми бул жерге чыгарып жатканда эмге барабар деп койсок, ошондо орточо баасын деле чыгып калат. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Бааларын киргиздик жана өзүңүздөр көргөндөй эле орточо бааларын эседеп койду. Текшерип көрөлү, салыштырып. Айбектики орточо баасы 70 экен, болоттуку 74, Самангелдиники 80, Залкардыкы 72. Демек туура чыгардык. Жана сиздерге айтып өтчү нерсе бул өзү эки өлчөмдери бул мындайча айтканда аяк эмес. Сиздер аны кааласаңыздар өлчөмдүү кылып ачып алсаңыздар болот. 4 өлчөмдүү кылып ачып алсаңыздар болот. Каалаганча ачып кетсеңиздер болот. Бирок бизге көбүнчө 2 өлчөмдүү эле керек болот. Кээде эле 3 өлчөмдүү керек болуп калбаса эле 2 өлчөмдүү менен 3 өлчөмдүү жетиштүү го деп эсептейм. Ошол. Жана ошол бүгүн үйрөнгөн нерсени жакшылап эсибизде тутуп калуу үчүн жана сиздер менен дагы бир сүйлөштөйлү. Ал спираль деген задача болсун. Кандай? Мисалы үчүн бизге бир сан берилет жана ал санга карап биз спираль жасашыбыз керек. 3 саптуу жана 3 мамычалуу бир таблица түзүшүбүз керек жана ал спиральга окшоп чоңоюп ичине кирип кетиш керек. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп. Эгер 5 деген болсок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп мынтип ичине чоңойгончо кирип кетиш керек. Жана аягында ортодо токтоп калыш керек. Кантип чыгарабыз? Бул нерсенин жолу оңой эле. Жолу оңой эле. Эң биринчи кылыш керек болгон нерсе бул биздин таблица кура турган жерибиздин айланасын бир сандар менен толуктап чыгышыбыз керек бизге ыңгайлуу болуш үчүн. Жана анын биринчисинен баштап толуктап чыгабыз. Кандай толуктайбыз? Биринчи санды биринчиге коюп туруп, оңго карай жол алабыз. Жана тупикке келгенде, жол жок болуп калганда башка бизге доступный, мындайча айтканда, бизге ачык болгон багытты карайбыз. Үстүнө карасак, ал жерде деле толук, оң жак карасак деле толук, сол жакты карасак деле толук. Демек бизде жалгыз гана асты калды, астына карай кетебиз. 6, 7, 8, 9 жана бул жерде деле ошондой эле оң жакты
Üstünü, астыны жана сол жакты карап туруп, бизге ачык болгон жакка карап кетербиз. 10, 11, 12, 13 деп. Бул жерде деле ошондой эле 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 жана 25 деп туруп программа токтоп калыш керек. Себеби 4 багытка тең барайлык десек, 4 багыт деле бош эмес. Демек, программабыз токтойт. Анан кантип жазабыз? Биринчи дуал куруп алышыбыз керек, баягы айтып өткөндөй эле. Анан жазабыз. 4-дөн баштап, жок. Биринчи бизге 1 эле n берилет, туурабы? 1 n деле киргизе алабыз жана n плюс 1-чиге чейинки циклды ачып, ийинчи саптын 0-чү мамычасы менен ийинчи саптын n плюс 1-чи мамычаларын 1 менен толуктап чабыз. Жана 0-чү сап менен n плюс 1-чи саптын баарын 1ге барар кылып чабыз. Ошондо биз бул жерде көргөндөй эле бирлерден дуал кылабыз. Эми эмне кылабыз? Биздин биринчи максатыбыз, биринчи билишибиз керек болгон нерсе, биз кайсыл жерде турабыз? Биз албетте 1-1де турабыз. Демек, азыркы позициябызды жана кайсыл жакка карап кетебиз, ошол нерсени такталышыбыз керек. Анын үчүн биз while дейли жана 1 деп коебуз. 1 деген бул ар дайым туура дегендик. Демек, бул цикл эч качан токтобойт. Анын ичинде биз шарттуу оператор менен бир нерсени өзүнүн шартын жазып чыгып кетебиз. Биринчи эмне кылабыз? Албетте, биз кайсыл жакка барышыбыз керек, ошону билишибиз керек, туурабы? Бизде негизи 4 эле багыт бар экен. Ал багыттарды бир көрсөткүчүн ачып алайлы. Cur деп туруп, же болбосо dir деп коеюн, direction. Багыт дегенди билдирет. Direction. Анын үчүн коебуз. Switch. Эгер dir дейбиз дагы, case 0 болсо, оңго деген демек турам. Оңго дейбиз. J++ оңго жыл дейбиз. Жана break деп коюшубуз керек. Бир case 1 болсо, астына түш демек. Айнымыз деп коебуз. Жана break. Эгер экинчи багыт болсо, бул сол жакка демек, J-, жана break. Жана үчүнчү багыт болсо, бул өйдөгө карай деген, I-, деген демек. Жок, I-, болот. Бул жерде туура эмес жазып атам. I++. Астына түш деген I++ болот. Жана бул жерде I-, өйдөгө карай деген. Break деп коеюн. Демек, багыттарды алмаштыруу багытыбызды билдик. Багыттарыбызды аныктап алдык. Андан кийинки нерсе бул албетте эки өлчөмдүү эрейди толтуруш. AIJ деп туруп, ачыне бир нерсени барар кылыш керек. Ал нерсе бул counter болсун, 0-дөн баштап. Деп коебуз дагы плюс counter деп коебуз. Ошондо counter өзүнүн
1'ге чоңойтуп кете берет. Эгер плюс-плюстү алдына койсоңуздар, анда counter биринчи көбөйтөт дагы. Анан ошол барабар кылган нерсеңиздерге барабар болуп калат. Эгер бул жака плюс-плюс десеңиздер, биринчи AIJ'ди counterге барабар кылып, анан кийин көбөйөт. Ошондуктан бирок биздин counter 0дөн башталган үчүн биз counterды алдына плюс-плюсту коебуз. Эмне кылабыз? Биз кылышыбыз керек болгон нерсе бул. Биз азыркы клеткаларды дагы толтуруп атабыз. Анан бирок бир нерсе бар. Чочулаткан нерсе. Ал кандай нерсе? 5 деп келди бул жерге. Келгенден кийин толтурдук. 5 деп. Кийин келет. Өзүнө бир direction тандабайт. Direction'ды качан алмаштырып дейишибиз керек. Ошону аныкташыбыз керек. Direction'ды качан алмаштыр дейбиз. Эгер андай деп коелу. Бул жерге эски позициябызды сактап коелу. DI DJ деп. DI I болсун, DJ J болсун. Жана эгер дейбиз AIJ 0ге барабар эмес болсо, биз багытыбызды алмаштырышыбыз керек деген болот. Анда биз dir плюс-плюс коебуз. Себеби биз бул жерде бардык багыттарды мындайча айтканда өздөрүнүн ирети менен жазганыбыз үчүн плюс-плюс койсок туура эле болот. Жана аны биз жөн эле mod 4 деп коюшубуз керек багыттардын санына. Мында туура иштей берет. Анан кийин continue деп коебуз. Андан мурун I DI-га барабар болот, жана J DJ-ге барабар болот. Ошентип койсок туура эле иштейт болуш керек. Эми биздин эрейибизди чыгарып көрөбүз. Сиздерге бирлерден курулган дуалдарды көрсөтүп коеюн. Кандай болуп аткан иштетип көрөлү. Туура иштейби, иштейби. Иштейби. Туура иштебей атат. Неге? Программа түгөп атат. Себеби биз бул жерге чыгыш шартын жазган эмеспиз. Чыгыш шарты кандай болсун? Бул жерге жазып коелу. Эгерде counter барабар m көбөйтүлгөн n болсо, break ошондо чыгып кет дейли. Анда эми текшерип көрөлүчү. 3 десек дагы деле туура эмес. Анда демек себеби бул жерге киргенде ар 4 багытты текшерип көрө берет. Жана эч кайсы багытта бош жер болбогон үчүн ал өзүнчө айлана берет экен. Демек бул нерсени бул жердеги шарттан мурун коюшубуз керек экен. Көрөлүчү эми. Дагы туура эмес дейт. Эмне үчүн токтоп айтат. Аз көз. Көрөлүчү кандай дейт. Өзүңүздөр байкагандай эле биринчи 1-1де турабыз. Аны биз 1-1 эмес 1-0-1ден деп коелу.
Ошондо себеби баары бир биринчи оң жакка жүрөт жана андан кийин башка нерселер калат. Көрөлүчү текшерип программа токтотот. Бирок биз сандарды чыгарбадык. Cout AIJ деп чыгарып көрөлү. Жана эмне болуп жатат көрөбүз. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Özünüzler görgöndey эле. Спираль болуптур. Демек, суран туура чыгардык. Туура. Эми 5 дейли. Жакшыраак көрүш үчүн четтеги сан бирлерди өчүрүп салайлы дуалдарына. Ne yapmak ya? Çaltırayım ondan. 5 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Özünüzler görgöndey spiral boluptur. Demek biz suran toora çağırdık. Ошо менен бүгүнкү күнгө маселелер аяктады. Анда бүгүнкү сабакты көргөнүңүзгө рахмат. Жана сиздерге эскертип кетчү нерсе бул. Эгер менин каналыма жазылбаган болсоңуз жана менин видеомду көрүп жатсаңыз жана видео сиздерге жакса, сөзсүз түрдө каналыма катталыңыздар жана классты басыңыздар. Эгер өзүңүздөрдүн сын пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарий бөлүкчөсүнө калтырыңыздар. Комментарийлериңиздерди окуп өзүмдүн катачылыктар болсо каталарымды менен башкарып койгом. Жана анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жана коңгурок чанында басып унутпаңыздар сөзсүз түрдө. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө пока. Саламатта калыңыздар.